бүгінгі айтылған мәселелер бойынша біз көзөмөлгө алабыз, бұл бойынша иштейбиз. Мен айтып кеттим дагы, аппараттар көзөмөлгө алат. Ар бир донор бойынша жолугуп ишти баштайбыз. Айрыкча мониторинг кылыш боюнча топтор мына түзүлүш керек. Түзүлүп, бул боюнча алып барыш керек. Анан жана өкмөт башта айтып кетти, иштеп чыгып атабыз. Жакында биз документтерди кабылдабыз деп, ошону мына тездеш керек, тездетип, анан жогорку кеңештен да болгон маселелерди анан эми кече көп каршы чыгып атпайбын, ачык айтайын. Бул стратегияны кабыл алганда улуттук кеңеш баягы Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлгөн. Кээ бирлер каршы чыгып атат. Бул улуттук кеңеш, мен айтып коюшум керек, бул үч буйруктун бутагын тең, бул президенттин эле карабында эмес. Улуттук кеңеш мүчөсүнүн ар кимин айта турган, бардыгы бирдей. Айта турган ою, кошо турган салымы ал жерде бар эске алынат да. Кээ бир каршы чыгып атат, ошол мыйзамга, ошол улуттук астындагы, улуттук кеңештин алдындагы ошол мыйзамды кабыл алып, ошол мүмкүнчүлүктү бериш керек. Үчүн дегенде аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруучу бийлиги, сот бийлиги маселесинин баары тең бир жерге келет. Анан ар кимибиз ар программа ала берсе, анын баарын тең көзөмөлдөш, жанагы айтып аткан мониторинг жанакындай болбойт. Кыйын болот. Дублирование, каражат, кээ проектта бири-бирин кайталай берет. Ошон үчүн баардыгын тең ошону астына алып келишибиз керек. Ошол мыйзамды тездетип берсеңер, урматтуу төрага, абдан жакшы болмок. Анан эми биз жазып алдык баардыгын тең бул маселени ар бир маселе боюнча чечебиз буюрса, чечебиз, тездетебиз. Анан мен дагы айтып кетем, биздин өкмөттүн астында, ошол биздин мамлекеттин алдында, үч бийликтин бутагынын алдында, биздин аппарат президенти менен башчынын алдында абдан чоң астында милдеттерибиз бар. Биз кыска мөөнөттө абдан чоң көп проекттерди белгилеп алдык. Мен жана ошонун бир 70%-ын кыскача өзүмдүн баш сөзүмдө айтып кеттим. Анын баарын тең ишке ашырыш үчүн биз эми ички резервди колдонобуз, катуу колдонобуз. Мына регионду өнүктүрүү деп биз азыр сыртта иштеп аткан биздин мекендештерибиздин мүмкүнчүлүгүн дагы азыр колдонуп аларды ар айылга чейин, билесиздер, айылга чейин фонд түзүп атабыз. Ошол биздин мекендештер, иште колунда барлар, ошо жардам берип, айылдагы чечилбей аткан маселени чечиш. Эң негизгиси биз ушундай маселе коюп атабыз, колдоп атышат бардыгы. Бүгүн мына губернатор отурат, өкмөт да иштеп атат. Ошо фонддорду түзүп, биз